Майыптар жөнүндө маалымат. Ден соолугу таза адамдын бардык органдары өз орду менен табышты. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар да кездешет. Андай адамдардын травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктен улам чектелүүсү пайда болгон. Алар ден соолугу чектелген же майып адамдар. 3-декабрь эл аралык майыптар күнү. 1992-жылы майыптардын 10 жылдыгынын аягында Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы өзүнүн номери 47-3 эволюциясы 3-декабрда эл аралык майыптар күнү деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдардын коомдун түзүгүнө киргизүү, өнүктүрүү, майыптар жөнүндө билимди жоголотуу жана колдоо болгон. Ал эми 2006-жылдын декабрь айында БУнун Генералдык ассамблеясы майыптардын укугу жөнүндөгү конвенцияны кабыл алган. Конвенция 2008-жылдын 3-майында күчүнө кирген. Конвенциянын негизги адамга тандык кадыр-баркын жана жеке көз карандысыздыгын сыйлоо, коомго толук эффективдүү кошуу, майыптардын өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана адам түркүмүнүн анам бөлүгүнүн бири катары кабыл алуу, мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдигин, аял жана эркек теңдигин, майып балдардын өнүгүп келе жаткандыгын, мүмкүнчүлүктөрүн жана майып балдардын индивидуалдуулугун сактоо укугун сыйлоо. Билесиңерби, дүйнөдө орточо эсеп менен 1 миллиард майып жашап келет жана алардын дээрлик көпчүлүгү физикалык, социалдык, экономикалык жана жүрүм-турум барьераларына кабылат. Бул аларды коомдун жашоосуна толук масштабтуу, эффективдүү жана тең укуктуу катышуудан көрөлүк болгондор